İşinizde ilgilik. Біздің президентіміздің екі жарлығымен таныштырып қояйын. Биринчisi Тоқтарбаев жөнүндө Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 71 беренесин жетекчилик алып, жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 47 беренесине ылайык токтом кылам. Кыргыз Республикасынын Ош шаарынын мэри Токтарбаев Жеңишбек Шермаматович ийилген кызмат ордунан бошотулсун. 18 февраль номер 64. Экинчи Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы Акаев жөнүндө Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 71 беренесин жетекчилик алып, жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 47 беренесине ылайык токтом кылам. Акаев Жанарбек Кубанычевич Кыргыз Республикасынын Ош шаарынын мэри болуп дайындалсын. 18 февраль номер 65. Жанарбек Кубанычевичти өзүңүздөр жакшылай тааныйт болушуңуздар керек. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты болуп иштеп жатат. Көп жыл депутат болгон тажрыйбасы бар. Жана Кубанычев мына Ош шаарында абдан көп жумуштар жасалып жатат. Ошолорду ийгиликтүү улантып кетесиз деп ишенем. Ишиңизге ийгилик. Жеңишбек Шермаматович, жакшы жумуштар жасадыңыз. Кечээ эле Ош шаарына жакшы деген баа берилип кетти. Жакшы жумуштар жасалып жатат. Сизге да чоң ыраазычылык. Рахмат. Эми жана Кубанычев мен коллега өткөндө да бул жерден айткам. Эң негизги саясатка аралашпай, өзүңөрдүн так функцияңарды аткаргыла деп мына сизге, анан кийин ушу Ош шаарындагы муниципалдык, анан мамлекеттик органдарындагы Ош шаарындагы бөлүмдөрү баардыгына бул жерден айтып кеткен. Мен кайталамай эле коеюн. Ушу эң негизгиси ушу эч саясатка аралашпай, ар бир муниципалдык мамлекеттик органдардын өзүнүн так функциясы бар. Ошону эле өз убагында так аткарып турсаңыздар. Андан башка сиздерге коюлган талап деле жок. Ошо эми ишиңиздерге ийгилик. Толугу менен бүттү да, İşte yok, sırtı bitti толук. Да, içi дагы. Üstünde 120 kilowattlık kum panelim koyduk. Buyursa, уже emiden de, sivekten de masa, Çok lezzetli. Çelektin gitti da. Öyle göktenleydi. Onların canlıları, orada Muramut Taşbastı, 95 metre dikimeke jelek sağ. Bunlarda gül bulur, teteğinde gülgör bulur buyursa. Ой, canım oydan, tetekte koyma oldu hası. Mebelde aynen orada. Ой, can alıp geldik iyi. Kınız. İşinizge ilgilik, en birinci varlık, densoğluklarında, densoğlukta olurdu. İşinizde ilgilik olun, asmanınız açık olurdu, elinizde, yerinizde tırtık olurdu. Aman sen cüreli. Anda avcı olarak taraf koydu şu an. Çılsa engellerdi. Köyünden böyle vakti. Жақсылықтарға келген, атылыстарға. Жақсылықтарға келіпті. Жақсылықтарға, атылыстарға жол құрылды, бұл салынды деген елер келіп тұрайын. Сізге де өтемден сол. Келімді. Разымыз сіздерге, разымыз. Рахмат. Жеңіс Шермаматович, рахмат едіңіз. Айда болмасаңыз аман болыңыздар. Күн түн демей. Рахмат. Баш отыңыз бен шабы.
Men kaldım anda. Yigit kalan жаш turumuz. Maqul. Maqul жақсы. Құдай қаласа, мына біріншіден Оштун еліне абдан терең ыраазычылык билдирем. Оштун эли кемеңгер, мыймандос, достукка бекем калк. Мына Кудай буйруса, урматтуу президентибиздин тапшырмасы менен 1 жыл 2 ай Ош шаарынын мэри болуп иштеп бердим. Колумдан келишинче шаарды оңдогонго ошол аппарат менен жалпы эле жетекчилер менен бирге аракет кылдык. Мен ойлойм, шаардыктардын алдында, элдин алдында биздин жүзүбүз жарык. Анткени бизге алдыбызга койгон тапшырмаларды дээрлик 200% аткардык. Толук бойдон. Кудай кааласа, бир топ жумуштар калды. Азыр мына баштап аткан 4 көпүрөбүз бар, 3 жолубуз бар. Ошону толук бойдон азыр мен дагы Жанарбек Пановичке дагы жолуп айтып коем. Ал киши менин коллегам болот, абдан жакшы жигит. Жогорку кеңеште чогуу иштеп турдук. Буюрса, ошол жасай турган иштердин баарын эми мен бул жасайсың деп айта албайм. Мен ушу жасап койсоңуз болот деп жаш ойлорумду айтып, буюрса айтып коям. Так. Какие у вас планы? Планы пока дома. Кече эле быйылкы жылга коюлган тапшырмалар боюнча айтып аттыңыз эле, анан кечинде эле күтүүсүз болуп кетти. Кандай болуп калды? Кандай себептер бар? Мен өз калуум менен кеттим, өз калуум менен кеттим. Кече эле иштей турган ниетиңизди билдирдиңиз эле да. Аппарат бияка өтсөңүздөр, астына түшүңүздөр. Коллегалар, урматтуу мен орун басарларым, Сонбек Калматович, Нурлан Акимжанович, Адлес Шашаналевич, Милан Казбаевич, Жеке, мен дагы эле бир жолу Оштун элине, шаардыктарга терең ыраазычылык билдирем. Анткени ошол биз кайсы жерге барып жумуш жасабайлык, бизди элибиз, шаардыктарыбыз колдоп турду. Кудайым буйруса, мынакей элдин алдында, шаардыктардын алдында жүзүбүз жарык. Биздин алдыбызга коюлган тапшырманы дээрлик 150% аткардык. Буйруса, эми аткарылбаган бир топ жумуштар калды, бир аз кичке жумуштар калды. Аны мынакей Жанарбек Кубаныч менен бирдикте, Акаев менен, мен бывший коллегам, жогорку кеңеште чогуу иштегенбиз, абдан мындай иш билги, грамотный, образованный, честный жигит. Ошо жигит менен чогуу иштейсиңер. Буйруса, мен ойлойм, урматтуу коллегалар, силердин ушундай темпте дагы иштейт деп ойлойм. Анткени могу башталган жумуштардын баардык толук бойдон жасаш керек. Анткени жасабасак болбойт. Шаар, силер мен өткөндө айтпадым элем, шаар өзүңөргө калат деп айткан. Туурабы? Мынакей ошонун айтканы өзүнө дал келди сөзчү. То есть азыр бизде мына Сонбек Калматович, сиз катуураак иштеп бериңиз, бактар боюнча, көчөттөр боюнча, кең сай ошо бойдон калып кетти, гүлдөр тигиш керек, бактар тигиш керек. Эне Сежан конушу турат, муякта Юго-Востокто парк турат, эти жакта парк турат. Абдан жумуштар көп, Акырын жумуштар жасагыла. Урматтуу коллегалар, мен сиздерден такайып ушул жыйындарды айтам. Силер менен бир тууган болуп, силер менен ага болуп, силерге ийне болуп чогуу 1 жыл 2 ай иштедим. Анча-мынча өйдө төмөн ушул иш жүзүндө силерди капа кылып, анча-мынча урушуп тилдеп койсом, мен кечирим сураймын. Жумуш деген жумуш экен. Мен изначально силерге айткан болчумун, по работе я вас буду ругать депчи. А так в жизни я очень простой человек. Келгиле, Кудай кааласа, мен эшигим силер үчүн, урматтуу коллегалар, ар дайым ачык. Мен силерди күтөм. Кудай кааласа, Жалал-Абадта, Манас шаарында сиздердин бир тууганыңыздар бар. Бул мен, Кудай кааласа, жакшылык, эң ол жакшылыкта да силер менен чогуу бирге болгум келет. Жаман айтпай жакшы жок дейт. Жамандыкта да силер менен өбөк болуп, жөлөк болуп, бир тууганда болуп, ушул Ошко келсем, ушу силер менен сөзсүз келип учашып кеткенге аракет кыламын. Анда дагы бир жолу кыздары, мынакей, аппараттын кыздары турат.
анча мынча кыздарды деле тилдеп уруш коюп атам, батыраак баскыла, батыраак кыймылдагыла деп буюрса, мынакей биздин дагы иш мөөнөт аяктады. Жумуш деген жумуш, бул жеке менчик жумуш эмес. Убакыт келет, баары кетет. Убакыт келет, эч ким калбайт, жигиттер. Мына биз деле Кудай кааласа 1 жыл иштедик. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич ушул шаарга мэр кылып жөнөттү. Мен ойлойм, толук бойдон биздин алдыбызга койгон тапшырма аткарылды. Анда урматтуу коллегалар, дагы бир жолу ишиңизге ийгилик каалайм. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар, кайсы жерде болсо да жүзүңөр жарык болсун, уртуңардан эч качан күлкү кетпесин. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Шаар үчүн иштегилер, жигиттер, шаар үчүн. Өзүңөрдүн жеке кызыкчылыгыңарды второстепенный болуш керек. Кудай кааласа мына шаарды кооздоп, оңдоп койсок, мына карачы, эмне деген имарат болуп калды. Могу карачы, кругом мынакей гранит таштар, желегибизди кара, аянтты карагыла, кандай кооз болуп калды. Кудай кааласа ушулар бардыгы жеке менин ийгилигим эмес, бул силердин ийгилигиңер. Анда эмесе чоң рахмат.